Саламатсыңарбы урматтуу мугалимдер жана окуучулар. Бүгүн биз сиздер менен Гапыр Мадаминов агайдын Акыл эмгегинин маданияты деген китебинин 52-54 беттериндеги темаларга кайрылабыз. Айрым предметтерден жетишүүдө кыйналган, бирок жетишүүнү каалаган окуучуларыбыз жок эмес. Урматтуу окуучулар, силер айрым предметтерден жетишпөөңөрдүн себебин терең билбейсиңер. Кемчиликти түзөтүү жолун, методун да билбейсиңер. Ошол үчүн ал предметтерден коркосуңар. Бул абалды түзөтүү үчүн эмне кылуу керек? Алар мындай болуусу мүмкүн. Учурда ошол сабактан жакшы билим алган эмеспиз. Пайду бал начар болуп калган. Ошол сабактан жакшы окуу үчүн зарыл болгон негизги көндүм ыкмаларды, методдорду билбейбиз. Мисал үчүн окуу сабактардан тарых, адабият сабактарынан китеп окуу, негизин бөлүп алуу, түшүнүү, ойлоо, корутунду чыгаруу, түшүнүгүн айтып берүү, план, конспект түзүү жана башкаларды билбейбиз. Чындыгында илим билимде элементар деген түшүнүк болбосу керек. Мында баары маанилүү, баардык сабак маанилүү, баары жайылып, анан чоң ишти бүтүрөт. Ошол элементар нерсенин бири болбосо, сааттын механизминин бир тетиги болбосо эле жүрбөй калгандай, биздин билим алуу процессибиз да иштебей калат. Ошол сабакка көңүл бурбайбыз, кызыкпайбыз, коркобуз, жетишүү, жакшы окуу үчүн эмне кылуу керектигин билбейбиз. Кемчиликти түзөтүүнүн, жакшы окуунун сырын үйрөнбөйбүз. Өзүбүзгө өзүбүз ишенбейбиз. Мугалимдерден коркобуз. Билбегенибизди айтып суроодон тартынабыз. Аракеттенип изденбейбиз. Жакшы окуган окуучулардан сурап үйрөнбөйбүз. Баары бир мен бул сабактан билбеймин деп өзүбүздү өзүбүз ишендирип алганбыз. Чындыгында андай эмес. Кааласаң айрым сабактан баштан жетишпей, кийин аракеттенип жетишип кеткен окуучулардын тажрыйбасын үйрөн. Ошол сабактан жакшы окуу үчүн зарыл көндүм, ыкма, методдорду үйрөн. Акыл эмгек маданиятын сабагына өткөн усулдук сунуштарды пайдаланып, кемчиликтерди түзөтпөйбүз. Ата-эне, ага-ине, эже-сиңдилерибизден сурабайбыз. Төмөнкү класстарда түшүнбөгөндөрүбүздү кайталап сурап үйрөнбөйбүз. Жакшы окугандардын тажрыйбасын үйрөнбөйбүз. Баардык акыл эсибизди топтоп, көңүл коюп жетишүүгө аракет кылбайбыз. Аракеттенсек да, окуунун, иштин көзүн билбей, сокур аракет кылабыз. Өзүбүздүн жетишпөөбүздүн себебин терең, ар тараптуу үйрөнүп, жолун издебейбиз. Жетишпөөбүздүн себебин мугалимден, сабак өтүүсүнөн же башка жактан издейбиз. Чындыгында андай да болуусу мүмкүн. Ошондой болсо да, мугалимге бул жөнүндө айтуу керек. Урматтуу окуучулар, урматтуу мугалимдер, Гапыр Мадаминов агайдын канча билсең ошончо үйрөн, окуу, билимдүү тилегине дайым жетет деген сөзүн өзүбүздүн эсибизге ала жүрөлү. Бүгүнкү сабактан биз жыйынтыктап айтсак, дагы эле биз агайдын билбегенин сурап үйрөнгөн аалым, уялып сурабаган өзүнө заалым деген накыл кеби менен бүтүрөлү. Билбегенибизди сурап үйрөнүүдөн тартынбайлы, бири-бирибизге жардам берип, жакшы билимдерге жетүүгө аракеттенели. Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аяктайт. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Сиздер менен Токмок шаарындагы номер 1 орто мектеп гимназиясынын мугалими Диларкан Абаскановна болду. Баарыңыздарга ден соолук каалайм.